Бүгүн Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасы 3 ингалятор жана 3 кычкылтек концентратору менен камсыз болушту. Бул медициналык жабдыктар Москвада эмгектенген жарандар. Алар менен кошо Сузак жана Жалал-Абад шаарында турган 20 адам биргелешип алып беришкен. Болгон жардам ака бизден. Бүгүнкүдөй оор кырдаалда четте карап турбастан ооруканаларга жардам сунган бул достор жалпы 10 жасалма дем алдыруучу аппарат алышкан. Аларды дагы облустун башка райондорундагы муктаж ооруканаларга берилери айтылат. Демөөрчүлөр бул менен эле чектелбестен дагы да жардам беришерин айтышат. Москвада иштеген достор, Жалал-Абадта иштеген достор 20 бала акча чогултуп 10 аппарат алды. 10 концентраторну ошону алып, үчөөнү Жалал-Абадта, 4 эмеге Октябрьский, 3 Сузакка бериле турган болот. Азыркы учурда облустук клиникалык ооруканада 60тан ашуун мындай аппарат бар. Жакында эле мамлекет тарабынан 10 дана кычкылтек концентратору келген. Мындан сырткары демөөрчүлөр да тапшырып жатышат. Бирок бейтаптардын саны андан да көп болгондуктан мындай жабдыктар толук жетиштүү деп айтууга болбойт. Бирок баштагыга салыштырмалуу оорукана медициналык жабдыктар менен камсыз боло баштаган. Көптөгөн патриот азаматтар, жигиттер бардыгы момундай проблема көйгөй болгон момундай кислороддук концентраторлорду алып келип бизге тапшырып, ошолордун оорусуна ошо абадай жетпей аткан кычкылтекти иштеп чыгара турган ушундай аппараттарды алып келип тапшырып атат. 3 кислороддук концентратор жана 3 небулайзер мына бизге азыр жардамга берип атышат. Мындан сырткары 2 саат мурун Жалал-Абад электро ишканасынан 3 кислороддук ушундай концентратор алып келип тапшырып кетти. Биз бардыгын азыр ичкериге ошол жетишпей аткан ооруларга азыр бардыгын берип атабыз. Кээде бир ооруга ушул аппараттан 2 кызмат кылса, кээде бир ооруга 1 кызмат кылат. Ошо менен эми негизинен азыр жетиштүү боло баштады. Кудай буйрса дагы келип алып келебиз деген адамдар бар. Азыркы учурда Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасында өпкөнү сезгенткен жана COVID-19 илдетинен дарыланып жаткан 90дон ашуун бейтап бар. Маалыматтарга караганда алардын көпчүлүгү жашы улгайган жарандар. Жаңылай Болотбекова, Бекмамат Алишер уулу, Жалал-Абад шаары.